Берді моральдық құқығынан жоқ, не қылып жіберіп қандай тұрға. Уят, бәке. Возле входа в Жогорку Кеңеш снова проходит акция протеста. На нее вышли 11 человек. Они организовали так называемый «живой коридор позора» для депутатов парламента. Когда народные избранники заходят в здание, протестующие кричат «Уят! Позор!». Митингующие выступают против проведения референдума и по-прежнему считают, что депутаты нынешнего созыва не вправе принимать конституционный законопроект о референдуме. Отметим, что вчера возле Белого дома проходил митинг против референдума и конституционной реформы. Ранее нардепы в первом чтении приняли законопроект о референдуме. В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата. 4 нардепов Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против. Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента. Берді моральдық құқығынан жоқ, не қылып жіберіп қандай тұрға. Уят, бәке. Уят. Сұрау берген өте тура емес. У восточного входа в здание Жогорку Кеңеша собрались активисты, которые организовали дорожку позора, как они сами сказали. Они требуют Жогорку Кеңеш распуститься, считают, что их вчерашнее решение, принятое решение в первом чтении о законопроекте о референдуме относительно формы правления нелегитимным. Активистка Рита Карасартова сказала, что для принятия в первом чтении такого рода законопроекта необходимо присутствие 80 депутатов парламента. Мына 20 декабрда біз деген азыр уже парламенттік 7-ші чакырылым шайлашыбыз керек болчу. Жаңы эрежелер. А бизде болсо булар деген парламенттик шайлоону уурдап коюп, качан өткөзөрүн билбейбиз. Булар деген кайра отуруп алып, референдум болобу, конституцияны өзгөртөбүз, кандай алып келебиз, дагы эмнелерди бирдемелерди бурмалап, бизди баарыбызды алаксытып атат. Башка референдумду дагы башка маселелерди баарын ошол мыйзамдуу бийлик чечиш керек да. Эгер алар келип андай чечпей турган болсо, өкүлчүлүктөн башка дагы кандай бийлик бар? Мына эл шайлады дегенден башка, мына бүгүн бирөөсү спикер болуп алды, эч ким өткөн эмес, шайлаган эмес. Бирөөсү президент болуп алды, аткаруу бийлик болуп өздөрү туруп атышат. Аларды ким шайлады? Бүгүнкү күндө парламент легитимсиз болгонуна байланыштуу башка бийликтер, соттон башкалардын баары легитимсиз боло берет. Ошон үчүн баардык чечимдердин баары мыйзамга туура келет. Биз айтып атабыз, парламентке шайлоо өткөргүлө. Келе 7-ші чакырылыш келсин. Бүгүн Садыр Нуркожоевич мына эбегейсиз чоң бир популярности бар. 65 мандатка ээ болсун, келсин. И баарыбыз ошол жерден мынакей биздин парламент ушундай мыйзамдарды чыгарып атат, ушундай жол тандап атат деп биз баарыбыз колго алышка даярбыз. Зөкүрлүк кылып ойлойм, мына мен ушундай болом, президент болом, сен тигил бол деп досторунун баарын ключевой должносттарын баарын коюп алгандан кийин кайсы адам аларга жардам берет? Зөкүрлүк Кыргызстанда өтпөйт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мыйзамдуу бийлик келиш үчүн бүгүнкү күндө 7-ші чакырылыштын депутаттары келиш керек. Жума сайын жекшембиде ушундай акциялар өтүп турат, но бүгүн жанагы референдум жөнүндөгү билбейм, но бериш керек. Мен ойлойм, эми бирөөлөрдүн балдарынын деле аталары өтүп баратканда баштарын жерге салып, анан чим кирип, маңка деп отурсак, айтат да, ата, койчу, ушу жумуш ушунчалык сага керекпи? Ушунча киши сага наалат айтып атканы деп, мен ойлойм, бул таасир тийгизиш керек. Уят! Мыйзамсыз парламент таркап кеткиле. Уят! Мыйзамсыз парламент таркагыла, аппарат дагы таркасын.